Бизде болсо УКМК төрагасына 1000 суалыбыз бар эле. Кызык, анын үй бүлөсү эмне үчүн сүт берип жаткан саан уюн сатып төрөтүү менен балдар ооруканасын курдуртту экен? Мен жанатан бери таң калып атам да, ажы айтпадыбы, сиздерде ушул үй бүлөлүк бир бизнес сатып анан ушуну тургуз депти. Эмне Кудайдын азабы дейм да. Ошо. Эми бул негизинен бул жерге өзүңүздөр уккандай мен апам 11 баланы төрөп өстүргөн батыр эне болгон. Анан апам ошо ар дайым айта берчү да. Ушул айылдагы келин кыздарга бир төрөт үйүн салып берчи деп айта берчү да. Ошо апамдын айткан ой тилегин мен 20 жылдан кийин ишке ашырдым да. Апам көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин ишке ашырдым. Мен бул өзү бул чокмор айылы, ушу апамдын өзүнүн айылы. Атайы ушул жерден суранып жүрүп жер алып, ушул жерге куруп берди. Негизинен бул маселе мына өзүбүздүн ушуга чейинки бизнестер бар эле. Мына эменин өзүбүздүн нефть перерабатывающий заводубуз бар эле. Ал заводубузду дагы ошо акыркы бир 15-20 жылдан бери иштетип келебиз. Ошону саттык. Ошону сатып, анан тууган уруктар, ага энелерибиз бардыгыбыз тапкан ташыганыбыз 3 жылдан бери ушул жерге таштап жүрүп, мына акыры куруп бүттүк да. Толук бойдон мамлекетке өткүзүп бердик. Бүгүнөн баштап бул объект ушу мамлекеттик болот. Ушул жерде балдар төрөлүп, жаш балдар ооруп калса, ушул жерден шифасын таап кетсин деген чоң максатта. Азыр бардыгын кыдырып чыктыктан бардык акыркы замандын талабына шайкеш келген заманбап жабдуулар бар экен. Сиз өзүңүз баягы кайрылууларда дагы айтып келесиз, кыргыз эли көбөйүш керек, мындай кыз келиндерге мотивация берип келесиз. Анан жаңы заманбап оорукананын ачылышы менен биринчи төрөлгөн ымыркайларга бир белегиңиз да болсо керек. Ооба, эми өзүңүздөр билесиздер, бизден ушуга чейин эми азыр заман өзгөрүп калды. Акыркы 2-3 жылда өзгөрө баштады. Ушуга чейин биздин кыз келиндерибиз төрөй турган жер таппай калышкан. Коридорлордо төрөп калышкан. Башка шаарларга барып, керек болсо башка мамлекеттерге барып төрөп келип атышкан да. Эми ошондой болбосун деп ушул шарттарды түзүп атабыз. Бардык бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технологиядагы медициналык жабдууларды алып келип киргиздик бул жергечи. Ал эми биринчи төрөлгөн ушул жердеги биздин ымыркайларыбызга эми бул сүйүнчү катары болсун, ушул мындан ары ушундай көбүрөөк ымыркайларыбыз төрөлсүн, мамлекетибизде көптөгөн ушу мамлекет өсүп өнсүн, биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Ушуну мен ар дайым айтып келем, биздин кыз келиндерибизге айтып келем. Мен үйдөгү өзүмдүн келиндериме айтам, мына төрөгүлө депчи, төрөгүлө. Азыр төрөбөсөңөр эмне кемпир болгондо төрөйсүңөр. Азыр төрөп калбасаң, азыр 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болбосоңор, анан эмне качан болосуңар? Бул өмүргө келгенден кийин, аял киши болуп жаралгандан кийин ошол өзүнүн милдетин аткарып, көптөгөн балалуу болуп, элибиздин санын көбөйтүш керек. Ошондой мотивациянын негизинде ушул жерлер курулду. Эми дагы баягы айткандай, мотивация негизинде биринчи төрөлгөн 10 балага өзүбүздүн атай даярдалып койгон белектерибиз бар. Буюрса ошолорду беребиз. Заманбап төрөт үйүнүн жана балдар ооруканасында албетте заманбап тез жардам унаалары болушу керек. Аны өлкө башчысы белек катары ала келген. Главврач. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бул жердин башкы дарыгерине тапшырган 2 унаа мына ошол. Мен азыр иштерин көргөзүп коеюн, бат-баттап жүрүңүз. Азыр. Маки, бул жерде азыр бардык заманбап жабдуулар менен жабдылган. Бул жерде ошол бейтапты ичинен кандайдыр бир операциялык аракеттерди жасап, өмүрүн сактап калууга дагы бир мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кыскасы, бул заманбап унаада эмне керек болсо, ошолордун бардыгы камтылган. Бул жерде жасалма дем алуучу системалары, медперсонал отурчу жай, тигил жакта аппаратуралар көргөзүп койсоңуз. Негизи эле Жалал-Абадка болгон сапар ары кубанычтуу, ары кызыктуу болду десек жаңылбайбыз. Сиз деле камеранын ракурсунан көрүп, Ош шаарынын мэри Жалал-Абадта эмне кылып жүрөт деген суроо салсаңыз керек. Биз болсо сиздин сурооңузга жооп алып койдук. Жалал-Абадта эмне кылып жүрөт депчи. Мен жербешимин да. Ошону айтып койсоңуз деген, анткени социалдык тармактар ар кандай суроо жатат. Мен жербеш болом да, биздин айылдашым.
şeyde çünkü bizin ayıldı. Ошон иштер. Ayıldı. Benim ayılımda balans açılıp olsa gelmeye koysam bu yatta. Жұмышқа кече жооп сурап, бүгүнкү обедке чейин жооп сурап келгем жұмыштан. Азыр бул жактан чыгып эле. Азыр матчтап отурам, кеттим. Депутаттар да келишти, айдан чыккан депутаттар келди. Башта сөз кылгандай, Жалал Абадта болуп көрбөгөндөй жандануу бар. Эми жаштардын шаарына куп жарашкан аба майдан да болот. 380 гектардан ашык аянтка жайгашып, 2 кабаттуу жүргүнчү терминалынын аянты 10.000 чарчы метрди түзүп, өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 350 жүргүнчүнү тейлей турчу аэропорттун жер пайы түптөлүп баштады. Ага өлкө башчысы өзү катышты. Жалал Абад эл аралык аэропорттун куруу чечими бул жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жакшыртууга гана эмес, авиакомпаниялардын ишмердиги үчүн заманбап шарттарды түзүүгө дагы чоң өбөлгө болот. 3 жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу боюнча иштерди ырааттуу жүргүзүп, эл аралык жарандык авиация уюмунун 2 аудитинен ийгиликтүү өтүп, жакшы натыйжаларга жетиштик. Буюрса, оң натыйжаларга жетишип, кара тизмеден чыгабыз деп үмүт артып турабыз. Ал эми жаңы салынчу Жалал Абад эл аралык аэропорту жалпы Фергана өрөөнүндө логистика, соода, туризм жана инвестициялар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул жай Сузак районундагы жергиликтүү саркынды сууларды тазалоочу курмалардын жаңы комплекси. Курулма Сузак тазалык муниципалдык ишканасынын балансына өткөрүлүп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы турак жай комплекстерин жана бул аймакка жанаша жайгашкан жеке үйлөрдү тейлейт. 2 установки, 3-я установка установлена как резервная. Сам комплекс очистных сооружений состоит из 2 линий очистных сооружений, каждая производительностью по 1000 кубических метров в сутки. Тазалоочу курулма комплекси заманбап экологиялык талаптарды жана инновациялык технологиялык чечимдерди эске алуу менен иштелип чыккан жана курулган. Бул саркынды сууларды тазалоочу жайдын бир мээси деп айтсак болот. Бул жерде пульт бар экен, башкарып туруучу. Мынакей мисалы суулар кайсы жерде кандай темпте агып жатат, эгерде кайсыл бир жер иштебей калса мындай иштеп жатат деп көргөзүп турат. Эгерде кайсыл бир жерде мындай авариялык кырдаал жаралса, бул жакта мындай атайын запастагы приборлор иштеп турат экен. Мына бул жакта көргөнүңүздөй запаста турат, пауза деп. Бул жак болсо мына иштеп аткан приборлор. Бул Кыргызстандагы бир уникалдуу технологиянын бир алгачкылары деп айтсак жаңылышпайбыз. Миңдеген мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн салынышы, социалдык объектилердин оңолушу, административдик имараттардын жаңыланышы, ошондой эле күн сайын ишке кирип жаткан өндүрүштүк объектилер мунун бардыгы дал ушул жерде болуп жатат. Саламатсызбы? Эфирде президент Жапаров программасы, биз Жалал Абад шаарындабыз. Кыргызстан коомат берди. Бардыгыбызга тең эле мына өзгөрүү өтө жакшы. Мына быйыл башталган дом уже мына аягына жетип, уже тапшырылыптыр бүгүнкү күндөчү. Мына именно мына Россиядагы биздин мекендештер, Кореядагы мекендештер, Америкадагы мекендештер мына келип Жалал Абадта бизнести кылса болот. Жалал Абад чындап жаштардын шаарына айланды деген жаштардын сөзүндө чындык бардай. Өз жоосун алган бул турак жай комплекси мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган Асман Резиденс 1 турак үйлөрү. Комплекс 7 блоктон турган 9 кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Анда 639 батир бар. Жер астында 138 жана жер үстүндө 50 орундууна токтотуучу жай. Ошондой эле балдар аянтчасы каралган. Коммуникациялар борборлоштурулган. Жылуулук өзүнүн отканасынан берилет. 12 майда ак өргөлүү болгондордун кубанычы менен тең бөлүшүп, президент Жапаров Жалал Абад шаарына иш сапары менен барганда ачкычтарды тапшыруу аземине өзү катышты.
Өлкө башы турак жайлар калктын бардык катмарына, анын ичинде социалдык жактан аялуу жарандарга жеткиликтүү экенин баса белгиледи. Президент социалдык жактан аялуу катмар үчүн алардын турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүүгө жана жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган атайын программа каралганын эске салды. Мында турак жайды жеңилдетилген шарттарда баштапкы төлөмсүз узак мөөнөткө сатып алууга мүмкүнчүлүк берилип жатат. Учурда үйү жок жарандарыбызды, анын ичинде чет өлкөдө эмгектенген мигранттарды дагы турак жай менен камсыз кылуу боюнча ири иштерди жүргүзүп келүүдөбүз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылуу максаты бар. Ал эми үй алуу процесси толугу менен санариптештирилип, ачык, айкын жана жеткиликтүү. Мамлекеттик ипотеканы алуу процесси толугу менен санариптештирилип, ачык, айкын жана жеткиликтүү системага айланды. Турак жайга кезекке туруу, документтерди тапшыруу жана кароодон өткөрүү толугу менен электрондук түрдө жүргүзүлүп жатат. Бул система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык элементтерди жоюуну максат кылат. Ак өргөлүү болгондор мик аркылуу кезекке турган жөнөкөй жумушта иштеген жай тургундар. 5 балалуу бала убактыда ар бир чогуу иштеген. Зуракан апанын уулу алыста иштегендиктен ачкыч тапшыруу аземине келе алган жок. Ал уулунун алган батирин чогуу көрөлү деп короодо күтүп отурган экен. Бул үйдү уулуңуз алды деп атыңыз, Ооба, улум алды. Уулуңуз кайда дедиңиз? Улум азыр иште, Нокенде иште. Аны жумушка таштап коюп өзүңүз Ооба, кийинчилик отуруп ооба. койсоң, кесек ба? Ал кол бошо келе албай калбадыбы? Ай, Жакшы деңгээлде немелерге сонун үйлөрдү берди элге. Көп жардамдары тийди президентибиздин дагы. Аллага шүгүр, Никалла ушунчасына дагы. Эли журтка дагы тынччылык берсин дейбиз. Асман Резиденс бир турак жай комплексинде ачык асман алдындагы спорт аянтчасы, кичи футбол аянтчасы, ошондой эле жер алдындагы унаа токтотуучу жайлар жана бул дагы чек эмес. Эгер ушул турак жай комплексинде спортты сүйгөндөр болсо, айрыкча бокс менен башкандар болсо ушундай атайын аянтча бар экен. Кыскасын айтканда бардыгы жаныңызда. Менин үйүм программасынын алкагында Жалал Абад облусунда 11 миңге жакын батирлер, анын ичинде Жалал Абад шаарындагы Ташкөмүрдөгү жана Сузак районундагы объекттер курулууда. Жакын аралыкта 879 батирди кошкондо миңдеген үй бүлөлөр жаңы батирлерге ээ болушат. Азыр Асман мешай бекисине барабыз азыр. Жалал Абад элин турак жай менен камсыз кылуу муну менен эле чектелбейт. Сузак айылында жайгашкан 240 батирлүү Асман резиденция 5 комплексинин тургундары менен жолуккан өлкө башчы батир ээлери менен пикир алышып, жашоо шарттары менен таанышты. Имырза. Өңсөр эмне өңүрдө эмне болот? Президент Садыр Правильно. Жапаев. Ким? Садыр Жапаев. Сендейлер көп болсун, ол кыздар көп болсо дүйнөдө. 5 кабаттуу 10 блоктон турган комплексте 239 жаран кезекке туруу менен батир алышкан. Алардын катарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери үчүн өзгөчө күн болду. Жолдош Кыргыз Республикасынын башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын өзгө кырдаалдар министринин улуг офицери капитан Анат болду. Кут болсун. Рахмат. Канча комната алдыңыз? 2. 2 комната, Мына осуңуз. Кут болсун. Жакшылыкка Рахмат. кызмат кылган квартира болсун. Бул турак үйлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Маселен, жылуулуктуу комплекстин көмүр оотханасы камсыздайт. Суу түтүктөрү, канализация, электр энергиясы менен комплекстин аймагында жайгашкан трансформатордук көмөк чордон аркылуу борборлоштурулган тармактарга кошулган.
Бул стенддеги турак жай долбоорду кандай болсо дал өзүндөй курулуп бүтүп пайдаланууга берүү алдында турган Асман Резиденс 6 турак жай үйлөрү. Bir çakan mini bir ayıl düşüptür da ошондой 300 канча 168. Сузак айылындагы Юнусов көчөсүндө жайгашкан комплекстин курулушунун жүрүшү менен өлкө башчысы таанышты. Долбоор 2,3 гектар аянтты ээлеп 5 кабаттан турган 11 блокту камтыйт. Асман Резиденс турак жай комплекстеринин эң негизги өзгөчөлүктөрү караңыздарчы, бир Жалал Абадтын бир колоритине жарашкан укмуштуу удай үйлөрдүн фасады, фасадында бир жарыктандыруу системалары, ошондой эле балдар аянтчасында дагы эң сапаттуу делген ушул ойночу жабдыктары коюлган. Анан дагы ушул жерде жалпы комплексте 368 батирь боло турган болсо, ар бир батирге дагы ушул жерде ылайыкталган унаа токтотуучу жай бар. Бул батирлер эң негизгиси ушул ипотекалык компанияга кезекке турган жөнөкөй жарандарга берилет. Бул долбоорлор калктын сапаттуу жана жеткиликтүү турак жайга жетүү мүмкүнчүлүгүн арттырууда. Анан да социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана аймактагы жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган. Соңку учурда мамлекет саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө көңүл бурууда. Жалал Абад облусундагы 280 миңден ашуун калкы бар Сузак районундагы төрөт бөлүмүнүн жана балдар ооруканасынын жаңы имаратынын ачылышы алдында УКМК төрагасы Камшыбек Ташиев жана саламаттык сактоо министри төрөт үйүнөн биринчи болуп көз жараган жарандарга өзгөчө белек берүүнү талкуулап жатышат. Медицинадагы мындай жаңы ачылыштардын фонунда кемчиликтерди жоюу милдети да бар. Бир жума мурда сөгүш алган министрге өлкө башчысы берилген тапшырманын жыйынтыгын сурады. Ооба, кызматтык жаза жоопкерчиликти арттырат. Калкынын саны көп. Сузак районунда буга чейин балдарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү үчүн кошумча ооруканага болгон муктаждык жаралып келген эле. Эми бардык шарты бар төрөт үйүндө жана балдар ооруканасында медицина кызматкерлери жоопкерчилик менен балдардын саламаттыгына кам көрө башташат. Бул боюнча кайрылуу каттарда келип, жолугушууларда өтүнүчтөр дагы айтылып турган болчу. 65 орунга ылайыкташкан Сузак аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмү суткасына төрөт көп болгон учурларда кошумча орундардын, дарыгерлердин жана заманбап медициналык жабдуулардын тартыштыгынан улам бир топ эле кыйынчылыктарды тартып келишкени белгилүү болчу. Мына ушул 3 кабаттуу жаңы төрөт бөлүмүн жана балдар ооруканасын салууну пландап, мына минтип ишке ашырып олтурушат. Заманбап төрөт бөлүмү жана балдар ооруканасы жайгашкан 3 кабаттуу имарат 150 орунга ылайыкташкан. Объекти курууга жергиликтүү бийлик тарабынан 3 гектар жер бөлүнсө, медициналык мекеменин курулушуна 570 миллион сом сарпталды. Ал эми бул оорукананын курулушун Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү мунай базасын сатып каржылаган. Бурда биздин чиновниктер дейбизби, бизнесмендер дейбизби, айтор Кыргызстандан тапкан акчаларын чет жакка чыгарып кетишип, ошол жакта бизнес ачып, завод фабрикаларды салып, ошол жактарга заңгыраган имараттарды куруп, бүгүн дагы ошол бизнестерин көзөмөлдөп Кыргызстанга келе албай жүргөндөрдү баарыбыз билебиз. Ошолор сыяктуу болбостон, Ташиевдердин үй бүлөсү өздөрүнүн мунай базасын сатып, анын акчасына мына ушул төрөт үйүн салып, мамлекетке өткөрүп берип жатышат. Бул деген сөз элде болсун, элде болсо бизде болот деген сөз. Мындай заманбап медициналык жайлардын ишке берилиши муну менен эле чектелбейт. Өткөн жылы облустук клиникалык ооруканасынын 100 орунду имараты, кургагучка каршы күрөшүү борборунун 96 орунду имараты курулуп пайдаланууга берилген. А бизде болсо УКМК төрагасына 1000 суалыбыз бар эле. Кызык, анын үй бүлөсү эмне үчүн сүт берип жаткан саан уюн сатып төрөт үйү менен балдар ооруканасын курдуртту экен? Мен жанатан бери таң калып атам да, ажы айтпадыбы силерде ушул үй бөлүп бир бизнес сатып анан ушуну тургуз депти. Эмне Кудайдын азабы дейм да.
Эми бул негизинен бул жерге өзүңүздөр уккандай мен апам 11 баланы төрөп өстүргөн батыр эне болгон. Анан апам ошо ар дайым айта берчү да. Ушул айылдагы келин кыздарга бир төрөт үйүн салып берчи деп айта берчү да. Ошо апамдын айткан ой тилегин мен 20 жылдан кийин ишке ашырдым да. Апам көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин ишке ашырдым. Мен бул өзү бул чокмор айылы ушу апамдын өзүнүн айылы. Атайын ушул жерден суранып жүрүп жер алып ушул жерге куруп берди. Негизинен бул маселе мына өзүбүздүн ушуга чейинки бизнестер бар эле. Мына эменен өзүбүздүн нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Ал заводубузду дагы ошо акыркы бир 15-20 жылдан бери иштетип келебиз. Ошону саттык. Ошону сатып анан тууган уруктар, ага энелерибиз баардыгыбыз